Менин атым Тукеева Жипар. 1957 жыл 3 ноябрда Скөл району Ананьев штатында туулгам. 1979 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин окуп өттүм. Анан 79 жылы аны ийгиликти аяктап, жолдошум экөөбүз тең ушул направление менен ушу Чаткал районуна келип иштеп калдык. Иштегениме ушу быйыл 40 жыл болду. 40 жылдан бери мугалимдик кесипти аркылап атам, математика мугалимимин. Мен жашаган жерден 60 километр алыстыкта Жайлан Шаат Чакмак суу мектеби болгону катташуу кыйыныраак. Бир жумада бир үйүбүзгө каттаганга туура келет. Кыйналып кысталсак да барып бала чакабызды көрүп келебиз бир жумада бир. Буга чейин Исмаилов орто мектебинде 38 жыл иштедим. Бул жаңы мектепке келгеним 2-жылдан бери иштеп атам. Тигил мектепте иштеп аткам, мында ал иштей бермекмин. Анын балдардын деле иштей бериңиз, айкын эмнеге кетип атасыз деди. Болгон аякта ошо жаштарга биринчиден менден кийин көзүм кеткен окуучуларыма орун бошотуп бергим келди. Аларда иши жок калбасын дедим. Экинчиден ушу директор дагы суранды ушул жерге келиңиз деп. Улам 2 жыл мурун эле улам телефондон сурап келип ушул жака тажрыйбалуу мугалимдерди топтоюн деген максаты бар экен биздин директордун. Жакшы келгениме өкүнбөйм, Кудайга шүгүр. Каттап атабыз, тинтип атабыз, аманчылык болсо. Чарчабай, колдон келишинче иштеп, элге кызмат кылып атабыз. Жолдошум экөөбүз улуттук университетте чогуу окуганбыз. Жолдошум экөөбүз тең ушул жака математикалар жетишпейт дегенин келгенбиз. Анан келип ушу бир кап китебибиз бар эле, башка эчтекебиз жок эле. Эме менен келгенде, Бишкектен келгенде ошо китептер менен келип анан интернаттар бар экен, кровать берип, эме берип дегенде эптеп отуруп ташы эле анан көнүп кеттик. Ал убакта Союздун заманы болчу. Акча тигинде эле эчтекени ойлобойсу элек, келип алып эле окуп эле анан отпуска болгондо эле 4 күндү көздөй эле жөнөп эле балдарыбыз менен эле жөнөп эле убакыттын кандай өткөнүн билбей калдык. Анан эле Союз тарап кетти, ошоңча кала бердик. Жолдошум өтүп кетти 13-жылы жылы. Өзүм 5 балам бар. 3 уул, 2 кыз. Балдардын баары өзүнчө өз тилектерин кылышып атат. Бир гана уулум турмуш окуусун бүттү, үйлөнө элек, ошонун жагысы тура элек менен. Анан ошо эми кете албай эле ушул жерде көнгөн жерибизде эле иштеп атабыз дагы эле. Чаткалдын тузу оор деп коет. Чаткалда ушул жерден кете албай эле балдарыбыз мынакей кызым турмушка чыкты ушул жакта. Уулум үйлөндү дегенде Кудасы өкүтүп эле ушул жерде жашап атабыз. Ya, gel atalım. Biraz atalım bakalım. Önce ıskarasın da bak. Cins. Шофер каттайт. Ошо келгенде эле телефондорун алып алганбыз. Чыктыңбы дейбиз, чыкса анан ушу келатыр саат 3-тө 4-тө келет да, ошого ырастап жолго чыгып турабыз. Анан бизди алып келет да, анан 2 саатта бияка келип калабыз. Кээбит кышкында күн кыска болгондо караңгыларда келип жүрдүк. Анан калган немелерди ал жок болуп калса, анан башка таксилердин группасы бар. Жолдо калбай машина көбөйүп калган экен. Ошентип келип калып атабыз. Бизди билип да калышты ошол жерде. Soğuk болот, кээ бир күндөр кете албай калабыз, машина жок болуп калса үйүбүзгө бара албай калабыз. Жаяктан бир жолу машина чыкпай калса бир жерге келе албай калабыз. Түндөп жол жүргөнүбүз туура келет. Ар кандай эмелер болот эми, айла жок.
окуучулар деле туура түшүнүшөт. Мүмкүн болушунча сабакты калтырбаганга аракет кылабыз. Келебиз, түндөк болсо да келебиз да. Мурун көңүлүм айланча эле алыстарга барганда делечи өзү ушундай эмеде кыйналчу элем да, тоздорго түшкөндө, тиги жактарга барганда, төмө барганда көңүлүм айланып барып келчү элем. Анан каттай берип көнүп калдым жылгыда. Адам башына башка түшсө байтал жорго дегендей, канчалык эме болсо ошо көнүп калат экенсиң, көнүп калдым. Ушу шартка дагы. Nasıl girişler? Faktörler tekrar Kafalarına ormanda çıkıyor. Biz şu yalan ederiz. Birinci günü düşke çeyin bugün 5 saat sağım var misal için. Keyinki günü de 6 saat sağım var. Üçüncü günü ile sağım azırak, 3 saat sağım var, düşten 1 saat. Dördüncü günü de ошондой 6 saat sağım, düşten 1 saat. Beşinci günü de 6 saat sağım var, ошондо жумасына 28 saat сабак өтөм. 8-ден 11-ci класстарга чейин математика сабагын берем. Анан кийин сабак менен гана чектелип калбастан 20 жетектейм, математика 20. Анан ошого Иримге да жумасына 2 жолу 20 өтөм. Анан олимпиадага даярдай турган болгон окуучуларга да өзгөчөлөнтүрүп дагы аларды кошумча сабак окутам да. Сабак менен чектелсек тереңирээк билим алганга мүмкүн эмес. Көбүрөөк окуганга, тереңирээк өз алдынча окуганга көбүрөөк көңүл бурам да. Бөлүмү канча болот? Бөлүм таппадык икиси эле тап деген экен ошондо. Ошондо 4-төн 1-ге барар экен. 3-төн 1, 4-төн 1-ге көбөйтсөк 12-ден 1 болот экен. 12-ден 1-ден 4-төн 1-ге көбөйтсөк 8-ден 1 келип чыгат экен. Жаш кадрлар бүтүп келип атат. Алар эми компьютерди жакшы билип келишип атат. Ошо сабактардын азыркы техникалык окутуунун каражаттарын жакшы колдонушуп атат. Колдон келишинче ошолордон үйрөнгүм келет. Мен да үйрөнүп атам, компьютерде жазганды, компьютердин жардамы менен сабак өткөндү. Алар сураганда мен жардам берем. Көбүнчө мага ошо математик мугалимдер көп жардам сурашат. Андан тышкары начальник класстын мугалими, башталгыч класстын математик мугалимдери деле сурайт, эчеке бул эсеп кандай болот. Ушинте албай атам. Ошондо колуман келишинче жардам берем аларга. Анан жаңы бүтүп келген кадрлар жөнүндө айтсам, эмнегедир жаңы бүтүп келгендер жакшы кызыл менен бүтүп келсе деле ошондой деңгээли анча эмес да, баары бир чийки эле болуп атат эмнегедир. Жакшы бүтүп келишпейт да, билимдери тайкыл да. Билишпей келет көбүнчө. Сабак өткөндө эле, бир өткөндө эле белгилүү болот. Канчанын квадраты 100ге барабар, ошондо расында. B5 барабар экен. Дайыма эле көп саат мен иштеп жүрөм. Көмө кылдым, жетекчилик кызматка эле математикада жетишпейт деп жетекчи деле болбодум. Бир кызым кичинекей кезинде 1-2 жылдай детсада заведующий болуп иштедим. Бирок анан мектепте мугалим жетишпегендигине байланыштуу кайра эле мектебиме келдим да. Мен анан ойлоп турмун кетем деп делечи. Кетип калсам деле болмок экен деп коем. Турмуштан кыйналганда тиги болгондо. Ушундай белгилүү болсо, оң маанилүү болгон алгачкы 5 мүчөсүн тапкыла дейт. Bu 5 ушуларды табыш керек экен. Birinci kançanı tağlarız? Çıkarıp 9 lira. 9 lira kanatta. Bölüyoruz. 3'tü kançağa bölüyoruz. 3'tü 3'ten 1'ge bölüyoruz. Sonra çok bu ötüden tema oyuncu. Ne demesi sağa ayaktadı? Bu tavşırlarını atkatıp geldi. Çalışkan açayım. Sabahta varınız. Окуучулардын ОРТден жыйынтыгы жакшы болсо, ЖРТ деп коебуз, ошондон жыйынтыгы жакшы болсо ошого сүйүнөм. Бир жылы кетип баратам, өзүм окууну бүтүрүп эле, алар жыйынтыгы 1 айдан кийин чыгат го.
Анан окууну бүтө элек 20 бүтө электе эле артыман окуучуларым эжеке биз мынча алып турбуз, 150 алып турбуз, 160 алып турбуз, 170 алып турбуз деп телефондон ошентип баратканда сүйүнчүлөдү, ошондой аябай сүйүндүм. Анан окуучуларды улуттук тесттерди тапшырганда ошондой жыйынтык алса, ошондон сүйлөм. Олимпиададан жыйынтык алса, ошого сүйүнөм. Ошо эмгегимдин үзүрү чыгып атат, мынакей менин мээнетим талаага кетпеди деп ошолорго көбүрөөк сүйүнөм да. Эмгегибиз ошо да ошолордун бааланат ошолоруна. Туз насип экен ушул жерде иштеп калдым. Эми ден соолуктан кетет экенсиң баары бир. Баары бир мен кыйынмын деген менен баары улам өткөндөн кийин, жаш өткөндөн кийин белиң ооруйт экен, бутуң ооруйт экен, башың ооруйт дегендей. Оюмда максатым ушу эмеде барып ушу Бишкектен балам үй салса, ошо жылуураак жакта иштесем, жеке менчик болсо дагы мындай кичине бир мектеп эметип алып, ошондо деле балдарга окутуп тарбия берсем деп ойлойм да, келечекте ошол жакта алып барып. Себеби дегенде мен жайында барганда деле ысык көлдөргө барганда иштеп келем да. Өз коңшулар, тигилер, инилерим деле келип ушуларды окутуңуз дейт, окутуп кадимки эл акча төлөп берет, окутуп келем да. Мейли жакшы арыла кыздар. Жакшы калды. Эжекей. Кире бергиле балдар. Ana, бүгүн эмнеге даярданып келдиңер? Үй тапшырманы аткардыңарбы? Мен бергенде өткөн. Дагы өртө даярдан алыбы? Өртө даярдан берели. Азыр ушу китепче боюнча иштейли. Кудай кааласа ушу жаштарга кошумча таалим тарбиялөө өзүбүздө болгон билимди жаштарга берип атабыз. Анан көпчүлүк учурларда окуучулар кызыгып келип окуп үйрөнөйүн десе сүйүнөбүз, чындап эле. Кошумчага келсе да сүйүнөбүз. Аны окуп үйрөнөйүн деп келгендер болсо, чоң класстар анча эмес, начальник класстар ошо 5-6 класстын окуучулары жакшы келет экен, жакшы үйрөнгөн, көбүрөөк аракет кылат экен да. Чоң класстар азыр жана сотканы көбүрөөк чукулашып калбадыбы? Эме алат, топко көбүрөөк алышышат. Анан кошумчага ОРТга даярданып атабыз бирок баары бир убакыт таап. Кыздар, силер да келип калдыңарбы? Бүгүн үчөөнө жетишпей атам, эртең келгиле, макулбу? Чачанып калдым, ордун болуп, Кандай сизге? Не болуп атасың? Эртеңки сабакка даярданып атам. Бүтөйүнүз бар? Аз калды. Жүргөндө чай ичип алып, анан кийин тамактанып. Бул жерде Тосонкулов Бакыт мектептин директорунун үйүндө турам. Өзү аялы да математик, өзү да математик деген информатикадан сабак берет, бирибиз жакшы түшүнөбүз, жакшы. Өз балдарындай эле болуп калдылар. Мага апасындай эле мамиле кылышат. Абылачы? Кеңешке сыкчалып. Биздеги үйдөгү образыбыз мектепте чогуу бир коллективде иштейбиз, үйгө келгенде бир үй бүлөдөйбүз. Бул мен тамашалап айтып коем, көбүнчө тамашачың деп айтам, менин апам. Кымыз жезми? Жакында улуттук тест болгон. Улуттук тесттин жыйынтыгында мына бүгүн алдым. Математикадан, геометриядан, химия сабактарынан биздин окуучулар жалаң 4-5 деген баалар менен тапшырыптыр да. Башка мектептерге салыштырып да көрдүм. Биздин деңгээлибиз математика, геометрия, химиядан деңгээлибиз жогорулаптыр да. Демек бул деген Жипаречкедин мээнети билим деңгээли окуучуларга көтөрүлгөн. Мугалимдин ушундай ардактуу кесиби экен, ошо канча жыл өтсө дагы ошо баары бир ага эже деген сөз, ошо сыймыктуу сөз экен деп эсептейм да. Мисалы үчүн сенин эмгегиң 1 жылда калсын десе, эгиндик дейт турбайбы? Анан эгерде ондогон жылдарды эмгегиң көргүң келсе бакыттык дейт экен. Анан жүздөгөн жылдарга эмгегиң калсын десе бала тарбияла дейт экен. Ошондой кесип деп эсептейм мугалимдикти. Биздики акыры биз өзүбүз өтүп кетсек да эл эмгектен эскерет деген ойдомун да. Баары бир ишибизди балдар сыйлайт, тарбиялайт ушулар. Ушундай эжекей бар эле, ушундай агай бар эле деп айтып жүрөт деген ойдомун да.